Ну, посмотри тогда. Остальным слышно? Слышно остальным. Bugün 28 октябрь, Шаршемби. Шаршемби – это среда. Bugün 28 октябрь, Шаршемби. Мен сілерге жағымдуу маанай каалаймын. Мен сілерге жағымдуу маанай каалаймын. Сабакты көңүл коюп уккула. Сабакты көңүл коюп уккула. Внимательно слушайте урок. Сабакка даярдангыла. Китеп, дептер, калемсабыңарды алып, сабакка даярдангыла. Кайталайбыз. Суроолорго жооп бергиле. Не болду аксамай? Сания, ты только сейчас спрашиваешь? Меня зовут Чинария Исаевна. Суроолорго жооп бергиле. Бир жылда канча мезгил бар? Бир жылда канча мезгил бар? Суроолорго жооп бергиле. Устно отвечай. Турабекхан, Азаматсың. Жакшы, Асема. Писать не надо. Остальным слышно, Дафлет. 4 деген сөз Айбекке кантип жазылат? Тура. 4 саадат. Тура. Азаматсыңар. Демек, значит, бир жылда 4 мезгил бар. Мен да жакшы көрөм силерди Лейсаны. Бир жылда 4 мезгил бар. Эми экинчи суроого жооп бергиле. Теперь ответьте на второй вопрос. Ар бир айда канча күн бар? Данаим, что это было? Ар бир айда канча күн бар? Ар бир айда канча күн бар? Ар бир айда канча күн бар? Тура, Артемий, Азаматсың. Эң жакшы. Тура. Тура саадат. Тура саадат. Нурдөлөт тура жооп берип атат. Жакшы, Ильяс. Тура, эң сонун Ильяс. Демек, значит, ар бир айда 30-31 күн бар экен. Кийинки суроо. Следующий вопрос. Тура, Азаматсың саадат. Бир айда канча апта бар? Артемий сразу ответил, даже наперед. Тура, Артемий. Бир айда канча апта бар? Тура, Азаматсың, Артемий. Мишель тура жооп берди. Данайым, Севинч тура. Эң жакшы. Азаматсың саадат. Бир айда канча апта бар экен? Бир айда 4 апта бар. Тура, Азалия. Бир айда 4 апта бар. Эң жакшы, Севинч. Кийинки суроо. Следующий вопрос. Бир аптада, тура, Данайым. Бир аптада канча күн бар? Бир аптада канча күн бар? Айкүл. Нет. Айкүл тура эмес. Бир аптада. Тура, Сема жооп берди. Саадат жок. Может, Саадат на предыдущий вопрос ответила? Бир аптада канча күн бар? Тура, Айкүл. Нет, писать не надо. Эң жакшы, Азалия. Тура, Атай. Жакшы. Тура, Саадат. Демек, значит, бир аптада 7 күн бар. Эң жакшы. Бир аптада 7 күн бар. Азаматсыңар балдар. Тура жооп бердиңер.
Бүгүнкү тема алтын күз деп аталат. Жакшы Диана. Сегодняшняя тема называется у нас «Золотая осень». Бүгүн эмне кылабыз? Что мы сегодня будем делать? Темага байланыштуу жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Будете учить новые слова по теме. Сүйлөшөсүңөр. Будете разговаривать, составлять предложения. Күз мезгили жөнүндө айтып бересиңер. Расскажете об осени. Күз мезгили жөнүндө текстти окуп түшүнөсүңөр. Ооба, Данайым. Мы будем читать текст про осень и будем переводить. Жаңы сөздөрдү кайталагыла. Повторяйте новые слова. Жалбырактар. Жалбырактар. Листья. Саргаят. Саргаят. Желтеют. Түшөт. Түшөт. Опадают. Күн кыскарат. Күн кыскарат. День становится короче. Түн узарат. Түн узарат. Ночь становится длиннее. Келгин куштар. Келгин куштар. Перелетные птицы. Түшүм жыйналат. Түшүм жыйналат. Собирается урожай. Жалбырак. Бул жашыл жалбырак. Булар сары, кызыл жалбырактар. Түшөт. Жалбырактар түшөт. Жалбырактар саргайып түшөт. Келгин куштар. Келгин куштар — это перелетные птицы. Келгин куштар жылуу жакка учушат. Келгин куштар жылуу жакка учушат. Түшүм. Түшүм — это урожай. Түшүм жыйналат. Түшүм жыйналат. Собирает урожай. Күзүндө тез-тез жаан жайт. Күзүндө тез-тез жаан жайт. Күзүндө жашылча жемиштер бышат. Күзүндө жашылча жемиштер бышат. Күзүндө жашылча жемиштер жыйналат. Жыйналат. Собирают урожай. А бышат — созревают. Вы вместе со мной читаете, повторяете, дети? Молодцы. Азаматсыңар. Күз айлары сентябрь, октябрь, ноябрь. Лысана, мы еще не дошли до домашнего задания. Не дошли до домашнего задания. Күз айлары сентябрь, октябрь, ноябрь. Ырды кайталагыла. Повторяйте стихотворение. Күз мезгили эң сонун. Сары, кызыл, жалбырак. Бакча ичи алтындай. Карасаңар ар убак. Еще раз внимательно прочитайте это стихотворение, потому что следующее задание будет связано с этим стихотворением. Күз мезгили эң сонун. Сары, кызыл, жалбырак. Бакча ичи алтындай. Карасаңар ар убак. Кайсы сөздөр жок? Күз мезгили эң, сары жалбырак, бакча ичи алтындай. Пишите сразу, здесь не хватает два слова. Пишите сразу два слова. Бакча ичи алтындай, карасаңар ар убак. Туура, Асема. Азаматсың? Жакшы, Асема. Атай кызыл деген сөздү туура жаз. Туура, Мишель. Туура, Айгүл. Жакшы, Алим.
Нет, в тетрадь писать не надо. Жақсы, Мишель, тура таптың. Ең жақсы. Тура атай. Қызыл, сонун деген сөздөр жоқ екен, Азаматсыңар, тура таптыңар, балдар. Тексти окугула. Азыр тексти окуйбуз. Бул текст 49 бетте 8 көнүгүүдөн табасыңар. Жакшы аксамай, Азаматсың. Азыр тексти окуйбуз. Бул текст 49 бетте 8 көнүгүүдө берилген. Күзүндө аба ырайы суук. Күзүндө аба ырайы суук. Тез-тез жамгыр жайт. Тез-тез. Тез-тез. Мы с вами проходили часто. Часто идет дождь. Катуу шамал согот. Катуу шамал согот. Катуу сильный, шамал ветер, согот дует. Если все предложение перевести, дует сильный ветер. Күн кыскарат. Түн узарат. Күн кыскарат. Күн это мы с вами проходили день или солнышко. Кыскарат короче, становится короче. Түн это ночь. День становится длиннее, а ночи становятся... дни короче, а ночи длиннее. Жалбырактар саргаят, түшөт. Жалбырактар листья, саргаят от слова сары, желтый. Саргаят желтеют, түшөт опадают. Келгин куштар жылуу жакка учушат. Келгин куштар жылуу жакка учушат. Келгин куштар это перелетные птицы. Жылуу теплый. Жакка это в сторону, в теплые края, в теплую сторону, если дословно перевести. Учушат летают. Значит, перелетные птицы улетают в теплые края. Или в теплые места можно даже перевести. Талаада түшүм жыйналат. Талаада түшүм жыйналат. Тала – это поле. Тала – поле. Талаада түшүм жыйналат. Түшүм – урожай. Молодец, Аксамай. Жыйналат – собирают. На поле собирают урожай. Терезеден эшикти карагыла. Посмотрите в окно. Текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Үлгүнү пайдалангыла. Ответьте на вопросы. Азыр кайсы мезгил? Мезгил. Тура. Тура. Жакшы, Асема. Жакшы, тура. Азыр күз мезгили экен, Вы сейчас отвечаете, просто пишите күз, я понимаю, хорошо, но когда надо отвечать, надо полностью предложение писать. Азыр күз мезгили. Сейчас время года осень. Тура айдын күз. Күзүндө күн кандай болот? Күзүндө тура, Мишель. Мезгиль, там нету мягкого знака. Нет, писать не надо. Күзүндө күн кандай болот? Писать не надо. Мы сегодня не будем, наверное, писать. Суук алим, Азаматсың. Күзүндө күн кандай болот? Күзүндө күн суук болот. Бекхан толук жооп берди, эң жакшы Бекхан. Тура, Мишель, суук. Күзүндө күн суук болот. Тура, Азаматсыңар. Жакшы, Аксамай. Эң сонун. Эмне жайт? Жакшы, Саадат. Эмне жайт?
Жақшы, Асема. Тура, Айкүл. Жақшы, Айкүл, бірінші жооп бердің. Эмне жайт? Я знаю, Лейсана. Эмне жайт? Эмне жайт, балдар? Жақшы, Асема. Жан жайт, Тура. Эмне жайт? Жан жайт. Беккан азаматсың. Эң жакшы. Азаматсыңар, балдар. Тура жооп бердиңер. Тапшырмаларды аткаргыла. Тура, Мишель, только слово «жан» с двумя «а» пишется. Саадат эң жакшы. Аксамай, азаматсың. Муундардан сөздөрдү түзгүлө. Тура, аксамай. Муундардан сөздөрдү түзгүлө. Составьте слова. Бул жерде эки сөз бар. Жок, турадан айым, Азаматсыңар, Теми. Тура. Тура. Здесь два слова есть. Жакшы. Жакшы. Текшеребиз, проверяем. Жашыл. Жалбырак. Молодцы. По-моему, Артемий первый, нашел, если я, то есть составил предложение, если я не ошибаюсь. Молодец, Артемий. Значит, там было загадано два слова «жашыл» и «жалбырак». Сүйлөмдү туура түзгүлө. Сүйлөмдү туура түзгүлө. Составьте правильно это предложение. Составьте правильно это предложение. Ким биринчи түзөт? Ким биринчи түзөт, балдар? Нет, не будем. Тура, Алим. Молодец, Алим. Күзүндө. Жакшы, Бекхан. Айкүл, тура. Айкүл тура жооп берди. Алим тура жооп берди. Саадат тура жооп берди. Жакшы, Саадат. Асема тура жооп берди. Ансар, ты неправильно написал. Я знаю, Санжар. Дети, не надо мне напоминать о времени. Я знаю, сколько время, я за этим слежу. Лейсана, надо было написать ответ. Жакшы, Айдин. Текшеребиз. Проверяем. Проверяем. Күзүндө. Күзүндө күн салкын болот. Эң жакшы. Күз мезгилинин сүрөтүн тапкыла. Биринчи сүрөтпү, экинчи, 3 сүрөт. 3 сүрөт бар. Күз мезгилинин сүрөтүн тапкыла. Кто-то пишет 11, кто-то пишет 111. Жакшы. Айкүл 111 бир эле жолу 1 деп жазып койбойсуңарбы? Жакшы. Бул биринчи сүрөт экен, Бул күз мезгили экен. Туура. Биринчи сүрөт күз мезгили жөнүндө экен. Жакшы. Азаматсыңар, балдар. Досуңдан сура. Күз мезгилинде канча ай бар? Кантип жооп беребиз? На киргизском собака, ит. Но это сейчас не по теме. Тура. Күз мезгилинде. Напишите буквами, не цифрами, а буквами. Тура, Айдин. Күз мезгилинде 3 ай бар. Күз мезгилинде 3 ай бар. Жакшы. Жакшы, балдар, азаматсыңар. Кийинки суроого жооп бергиле. Күзүндө эмнелер жыйналат? Күзүндө эмнелер? Жакшы, Максим. Күзүндө эмнелер жыйналат? Жакшы, Азалия. Күзүндө эмнелер жыйналат?
Күзүндө эмнелер? Я знаю, Эркин, я же сказала, не надо мне напоминать о времени. Я вижу, я слежу за этим. Жакшы Данайым. Жемиштер. Азаматсың Айбеке, биринчи жооп бердиң. Демек тапшырманы сабакты жакшы карап отурасың, азаматсың. Күзүндө жашылча, туура Асема. Жемиштер жыйналат. Ну, кыз туура жооп берди, бирок бир ката бар экен жазган сөзүңдө. Элеонора, азаматсың. Жемиштер, Азалия, сөздөрдү шашып туура эмес жазып койдуң окшойт. Азаматсың Алим, туура. Жемиштер күзүндө жашылча жемиштер жыйналат. Эң жакшы. Азаматсың Саадат. Суроолорго жооп бергиле. Ответьте на первый вопрос. Туура Элина. Кышында аба ырайы кандай болот? Улара, азаматсың. Кышында аба ырайы. Нет, писать не надо. Тура, Элеонора. Тура, Айкуль. Кышында аба ырайы. Нет, Нагима неправильно. Нагима неправильно ответила. Кышында аба ырайы суук болот. Тура, Айлина. Суук болот. Экинчи суроого жооп бергиле. Ответьте на второй вопрос. Жазында аба ырайы кандай болот? Жазында аба ырайы кандай болот? Ответьте на второй вопрос. Жазында аба ырайы кандай болот? Туура Атай. Жазында аба ырайы жылуу болот. Жылуу. В конце долгая гласная у. Жылуу болот. Жакшы Айдин. Асема, Нагима эң туура. Жазында аба ырайы жылуу болот. Мишель, азаматсың. Жайында аба ырайы кандай болот? Туура Элеонора. Теперь ответьте на третий вопрос. Жайында аба ырайы кандай болот? Туура Айбике. Ысык, только ысык пишется с одной «с». Туура Саадат. Дагы ким жооп берет? Атай, азаматсың. Жайында аба ырайы ысык болот. И на последний вопрос. Туура Асема. Күзүндө аба ырайы кандай болот? Айлина, это на предыдущий. Алим неправильно ответил. Ну, правильно, только неправильно написал. Күзүндө аба ырайы, можно сказать, Артемий, азаматсың, салкын, а можно сказать суук. Туура Алим. Эң жакшы. Эң жакшы. Азаматсыңар. Туура. Жанат жооп берди. Первый раз я вижу Жаната, по-моему. Азаматсың Мишель. Жакшы. Нагима, туура. Азаматсыңар. Эң жакшы балдар. Үй иши. Күз мезгили деген темада сүрөт тарткыла. Нарисуйте рисунок осень, и вы